Өлкө жетекчилигинин колдоосу менен жол транспорт тармагына казынадан каралган каражаттын көлөмү көбөйүп, ири долбоорлордун курулушу жүзөгө ашып жатат. Алардын сап башында кыска убакыттын ичинде арыштуу кадамдар менен башталган улуттук маанидеги Барскоон Бедел жолунун курулушу турат. Кытай менен түз байланышты түзө алган жаңы транспорттук коридор катары каралган бул мега долбоордун курулушун өлкө өз каражатынын эсебинен ишке ашырат. Бишкек шаарынын айланасында альтернативдүү каттамдарды көбөйтүү, жол тыгынын жөнгө салуу максатында транспорт жана коммуникациялар министри Абсаттар Сыргабаев башында турган команда эки тилкелүү, эски тар жолдорду кеңейтүү планын иштеп чыгып жүзөгө ашырып жатат. Натыйжада 6 тилкелүү алгачкы трассанын курулушу кызуу жанданып, эки деңгээлдүү жол түйүндөрү тургузулууда. Ошондой эле Лебединовка ГЭС-5, Бишкек Кант, Бишкек Күнтүү Шопоков унаа жолдору реконструкциядан өтүүдө. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында мамлекеттик бюджеттин эсебинен балыкчы Бөкөнбаев Каракол, Нарын Байетов, Алабука Жаңы Базар Кировка, Бишкек Ош жолунун Суусамыр тилкеси, Сафаровка Барпы сыңдуу приоритеттүү объектилер салынып жатат. Ошондой эле алысты жакындаткан түндүк түштүк альтернативдик унаа жолундагы кошумча 5 курулмада жумуштар кызуу жүрүп. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду басуулум. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам, эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Тажикстан менен чек ара маселесин чечүүдө алмашылган аймактардын тургундары үчүн түптөлгөн жаңы айылда үйлөр салынып бүтүп, жашоочулар көчүп кире баштады. Баткен шаарынын жанында Жаңы Достук деген айыл пайда болду. Мамлекеттин эсебинен 181 турак жай курулду. Бул жакта чек ара маселесинин чөбөлүккө чечилишин каалап, Тамташын короо жайы менен кошуна өлкөгө алмашууга макул болгон жарандарыбыз отурукташууда. Белгилей кетсек, Тажикстандагы дагы кыргыз тарапка өткөн айылдары турак жайлары бар. Ал жакка дагы ыңгайына жараша жергиликтүүлөр жайгаштырылат. Учурда Жаңы Достук айылында социалдык объектилер салынып, таза суу тартылып, тегерек чет жашылдандырылып, жолдору салынууда. Кыргызстан чек арага байланыштуу буга чейин дагы жаңы айыл куруп, анклавда калган жарандарын көчүрүп келген. Ош облусунда Жаңы Барак айылы түптөлүп, былтыр так ушул маалда тургундар үйлөрүнө кирген. Анда дагы окшош 101 там салынып, ар бир үй бүлөгө 8 сотуктан участок берилген. Социалдык объектилердин баары салынып, тиешелүү шарттары каралган шаарча пайда болгон. Бул жака Өзбекстан менен жер алмашуунун негизинде Барак анклавынын тургундары көчүп келип, жаңы жашоо баштаганына 1 жыл болду. Ушул тапта Ош шаарынын четинде дагы бир жаңы конуш түптөлүп, 520 турак жай салынууда. Бул жака негизинен калааны иретке келтирүүнүн алкагында үйү түрттүрүлгөндөр отурукташат деп айтылган. Учурда курулуш иштери кызуу жүрүп жаткан чагы. Айтайын дегеним, мурда азыркыдай болуп, айылдарды пайда кылууну кой, бир чакан объектинин салынышы чоң көйгөй эле. Казынанын чама чаркы чектелүү болчу. 5 жылдан бери ушуну менен 5-чи айыл тургузулуп жатат. Ал эми азыр дагы биринин артынан экинчиси салынып жаткан кабат-кабат имараттар объектилеринин түрлөрү жүздөп саналат. Турак жай, завод, фабрика, социалдык объектилер менен кошо инфратүзүмгө дагы өзгөчө көңүл бурулууда.
Алсақ, быйыл октябрь айына карата Кыргызстанда 1200 чакырым жолго асфальт төшөлүп, тармактын тарыхында рекордтук көрсөткүчкө жетиптир. Эми жыл аягына чейин бул сан дагы көбөйөт. Анткени учурда Бишкектин тегеренинен баштап те алыскы аймактарга чейин жолдор салынып жатат. Ички көчөлөрдөн тарта республикалык маанидеги жана эл аралык трассаларга, ири туристтик жайларга барган жолдорго чейин кол жетүүдө. Ишти мындай деңгээлге чыгаруу үчүн алгач бюджеттин эсебинен жүздөгөн жаңы техника алынды. Жеке, айрыкча чет өлкө компаниялардын көзүн карабай, мамлекеттик ишканалар күчтөндүрүлүп, ата мекендик фирмаларга артыкчылык берилгени дагы жумушту алдыга жылдырды. Бирок беш кол тең эмес дегендей, арасында ишти чала жасап, шалакылык мамиле кылгандар болбой койгон жок. Президент жетекчилерге тапшырма берип, талапты катуу коюп, улам-улам көзөмөлгө алып, текшерип турбаса, азыркыдай көрсөткүчкө жетишибиз күмөн эле. Жол тармагы өлкөнүн социалдык экономикалык өсүшүн аныктоочу негизги көрсөткүчтөрдүн бири. Транспорттук инфраструктуранын өнүгүшү жарандардын жашоо сапатына, соода айлануусуна жана региондор аралык байланыштардын кеңейишине түздөн-түз таасир этет. Ошондуктан акыркы жылдары Кыргызстанда автожолдорду реконструкциялоо жана жаңы жолдорду куруу маселеси мамлекеттин өнүгүү стратегиясынын башкы багыттарынын бири катары каралууда. Ошентип жол тармагына өзгөчө көңүл буруп, чоң колдоо көрсөтүп келе жатабыз. Буга 2021 жылдан бүгүнкү күнгө чейин транспорт жана жол тармагына дээрлик 102 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөндүгү айкын мисал. Жогоруда айтканымдай, ири масштабтагы инфратүзүмдүк долбоорлор аймактар аралык байланышты бекемдеп, элет менен шаарды жакындатып, жарандардын жашоо сапатын жакшыртууда. Биздеги ушундай өзгөрүүлөр ички миграция процесстерин азайтууга жана туура жолго салууга шарттарды түзүп берет. Үстүбүздөгү жылы салынып жаткан жолдордун 80%дан ашыгы мамлекеттик бюджеттин эсебинен ишке ашып жатат. Мамлекеттик бюджеттен жол курулушуна каражат бөлүү жөн гана инфраструктуралык инвестиция эмес. Бул өлкөнүн экономикалык жана социалдык коопсуздугун камсыз кылуучу стратегиялык саясат. 2005 жылы өлкөдө дээрлик 52 чакырым, 2010 жылы 64, 2015 жылы дээрлик 290, 2020 жылы 207 гана чакырым асфальт төшөлгөн. Ошентип 2021 жылдан тартып транспорт жана жол тармагына 102 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнүп, жол салуу жаатында рекордтук көрсөткүчкө жеттик. Алсак 2024 жылы өлкөдө 802 чакырымга асфальт төшөлсө, быйылкы жылы асфальтталган жолдор 1200 чакырымдан ашты. Бир дагы кредит алган жокпуз, же карыз алган жокпуз, өзүбүздүн күчүбүз менен куруп атабыз. Мамлекетибиз өз беделине, экономикасына, мүмкүнчүлүгүнө таянып, ири долбоорлорду дагы ишке ашыра баштадык мындан башка. Мындай кадамдар өлкөнүн күчтөнүп жаткандыгынын, өз тагдырын өзү чечүүгө даяр болуп калгандыгынын айкын далили. Учурда мамлекеттик бюджеттин эсебинен өлкөдө Барыскон Бедел, Балыкчы Бөкөнбаев Каракол, Нарын Баятов, Алабука Жаңы Базар Кировка, Бишкек Ош жолунун Суусамыр тилкеси, Сафаровка Барпы сындуу приоритеттүү объектлер салынып жатат. Ошондой эле алысты жакындаткан түндүк-түштүк альтернативдик унаа жолунда учурда кошумча жумуштар кызуу жүрүүдө. Ал эми ишке ашып жаткан инвестициялык долбоорлордун арасынан Суусамыр Талас Тарас, Корумду Балбай Баатыр, Барыскон Каракол жана Бишкек Ош жолундагы 748 метрди түзгөн тоннелдин курулушун айтсак болот. Жаңы жолдор өлкөнүн транзиттик мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, Борбор Азиядагы соода жана туризм агымдарына активдүү кошулууга шарт түзүүдө. Эң биринчиси биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ушул жол тармагына чоң көңүл бөлүп, өзүнүн сөзүндө дагы ар бир айылга, ар бир жайлоого кеткен жолдорго чейин асфальт төшөлүп шарт түзөбүз деген максатта чоң көңүл бөлүп атат. Милдеттерибиз боюнча бардык жолдорду биз тийиштүү деңгээлде оңдоп, сапаттуу кармашыбыз керек. Ошонун негизинде эл аралык жолдор дагы салынды. Түндүк-түштүк бириктирген Ош Бишкек жолун, түндүк-түштүк альтернативалык жолунун дагы курулушун аягына чыгарып атабыз.
Борбор калаанын айланасында альтернативдүү каттамдарды көбөйтүү, жол тыгыны жөнгө салуу максатында 6 тилкелүү алгачкы трассанын курулушу кызуу жанданып, 2 деңгээлдүү жол түйүндөрү тургузулууда. Ошондой эле Лебединовка, Кеспеш, Бишкек-Кант, Бишкек-Көнтү, Шопоков унаа жолдору реконструкциядан өтүүдө. Муну менен катар эле Борбор калаанын четинде эстакадалык айланып өтүүчү көпүрөлөрдүн курулушу кызуу жүрүп жатат. Жалпысынан быйылкы жылга негизги көчөлөрдүн кесилиштеринде 4 жаңы ушул көпүрө куруу пландалган. Алар шаар ичиндеги жол кыймылын жеңилдетип, негизги көчөлөргө айланма чыгуу мүмкүнчүлүгүн камсыздайт. Бул объектилердин экөө тең дээрлик 90%га бүтүп калды. Калган экөөнү куруу тууралуу да азыр иштер жүрүп жатат. Быйыл бир катар жолдордун ачылышы өтүп пайдаланууга берилди. Атап айтсак, Өзгөн Мырзаке, Каракулжа, Ош Баткен Разаков, Түп Кеген жолдору ачылды. Мындан тышкары Чолпон Ата шаарынын Борбордук көчөсү кыска мөөнөттө жаңыланды. Жол транспорт тармагындагы ийгиликтер техникалык базанын чыңдалышы менен тыгыз байланыштуу. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен акыркы жылдары жаңы жол техникалары сатылып алынып, аймактарга бөлүштүрүлдү. Бул кадам курулуш иштеринин сапатын жогорулатып, жол тармагындагы натыйжалуулукту арттырууда. Техника боюнча биз жалпысынан жыл башынан бери 500дөн ашык единица техника алып келип биз жолчуларга берип атабыз шарт түзүү максатында. Санариптештирүү боюнча биз бүгүнкү күндө негизинен жүк ташуучулардын жүк ошол жүрүүсүн жеңилдетүү максатында буга чейин ушул кагаз түрүндө уруксат кагаздарын алып келген. Бүгүнкү күндө биз санариптештирүү ушул электрондук вариантта алуу боюнча жумуштар жүрүп атат. Техникалык базанын жаңыртылышы жол куруу тармагындагы кызматкерлер үчүн да чоң жардам болду. Жаңы техникалардын аркасында алардын эмгеги жеңилдеп, иштин сапаты менен ылдамдыгы бир топ жогорулады. Министрлик тараптан болсо азыркы маалда ушул жолду тазалап, жолго кум сепкенге жаңы техникаларды президенттен уруксат менен алынган жаңы техникалардын ошолордон көп берип атат бизге. Көп кылып атат. Көңүл бурулуп атат. 2 жылдан бери айлык маянабыз да көбөйүп калды. Мен өзүм главный инженер болуп 18-жылга чейин иштедим. Ошол маалда маянабыз 10 миңге чейин болчу. Азыр 30-40 миң, 50 миңге чейин чыккан. Акыркы жылдары жол куруу тармагында ата мекендик компаниялардын ролу да кыйла жогорулады. Мурункудай толугу менен чет элдик подрядчы уюмдарга таянып калбастан, бүгүн өлкөнүн өзүндө түзүлгөн жол куруу ишканалары ири долбоорлорду ийгиликтүү аткарып жатышат. Бул көрүнүш улуттук курулуш потенциалынын өсүп жатканын айгинелейт. Ошондой эле ата мекендик компаниялардын активдүү катышуусу ички адистердин тажрыйбасын арттырып, жаңы жумуш орундарын түзүү менен бирге бюджеттик каражаттын өлкө ичинде айланышына өбөлгө түзүүдө. Быйыл жолдорду биздин өзүбүздүн ата мекендик компаниялардан салып, сапаттуу салып баштады. Сапатына да чоң көңүл бурулуп атат. Ошол сапаттуу салынган жолдорду биз пайдаланууга берип, булар дагы ошол сапаттуу жол салуу керек экендигин азыр үйрөнүп, ошо сапаттуу жолдорду салып атат. Транспорт тармагындагы ишмердүүлүк жыйынтыктуу болууда. 2025 жылдын 9 айында казынага 861 миллион сомдон ашык каражат түшүп, былтыркы жылга салыштырмалуу киреше 4 эсеге өстү. 41 мамлекет менен кызматташтык алкагында 188 миңден ашык уруксаат кагаздары алынган. Мындан тышкары коррупциялык элементтерди жоюу үчүн уруксаат берүү процесси толугу менен санариптештирилди. 2024 жылы 9 айдын ичинде 202 миллион бюджетке чегерилсе, быйылкы жылда 861 миллионго бул жогорулады. Бул негизги себептер биздин ошол тармакта иштин талаптын күчөтүлүшү, жана ошондой эле лицензия берүү, жана ошондой эле уруксат бланктарын берүү, кагаздарын берүү, жана ошондой эле биздин транспорт көзөмөлүн күчөтүүнүн негизинде эселеп бюджетке акчалар чегерилип жатат.
Ошентип Кыргызстанда жол куруу тармагы акыркы жылдары мамлекеттин туруктуу өнүгүү саясатынын башкы багытына айланды. Салынган ар бир жаңы жол аймактарды жакындатуу, ички жана эл аралык сооданы жандандыруу, туризмди өнүктүрүү сыяктуу маанилүү максаттарга кызмат кылууда. Ошондуктан жол курулушу бүгүнкү күндө экономика өсүшүнүн жана калктын жашоо сапатынын жогорулашын камсыз кылган негизги факторлордун бири болуп калды. Максат Боронбаев, Улукбек Абдиев, Ала Тоо 24.